Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allah Teala'ga çeksiz maqtoolor. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam dualar bolsun. Til kesepetleri tuuralı sabahımızın 3. bölümün ulantabız. Til kesepetlerinin 8. kesepeti lanat kıluu, qargap silөө, qargış aytуу. Muna ушул нерсе дагы шариятыбызда жактырылбаган болуп эсептелет. Бул лаанат кылуу айбандар үчүн, жандуу жансыз үчүн дагы, инсан үчүн дагы кылынса туура эмес албетте. Биздин сөзүбүз менен айтканда бир өлүп кет, житип кет, жер менен жексен бол, өлүгүңдү көрөйүн, жарыбай кал, жети атаңа чейин бир кусур урсун, тукумуң курусун, мына ушундай оозго алгыс жаман сөздөр мына ушул дагы шариятыбызда тыюу салынган. Бул момундун сыпаты эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде ал-муъмину лайса бил-лаан, момундун сыпатын айтып атат пайгамбарыбыз. Момун мусулман эч качан лаанат кылуучу, каргыштоочу адам эмес. Бул момундун сыпатына кирбейт деп пайгамбарыбыз өз хадисинде айтып атат. Бул лаанат кылуу Алланын ырайымынан куу, узакташтыруу дегендик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Таифке барганда, ошол жерге динди жеткизем деп барганда, ал жердегилер пайгамбарыбызды түшүнбөй ыза беришти. Канчалаган кыйынчылыкка дуушар болду. Мына ошондо пайгамбарыбызга айтышты, бир беддуа кылгын, ушул таифтиктерди жер менен жексен кылсын, ушу тоодун үстүнө көмкөрүп салайын. Пайгамбарыбыз бирок ал жерде дагы аларга ошо инсап, тоопук бергин деп дуа кылды. Ага каршы айтуу, каршы келе турган бир жаман сөз айтуудан пайгамбарыбыз ушул жерде үлгү болуп берди бизге. Пайгамбарыбыздын да бир хадисинде ла тасуббул амвата фатузу бихил ахья, керек болсо ушул өлгөн адамдарды дагы, маркумдарды дагы тилдебегиле, сөгүнбөгүлө. Себеби силер ошол менен тирүү адамдарга азар берген болосуңар, көңүлүн калтырган болосуңар деп пайгамбарыбыз өз хадисинде айтып атат. Бул ушул каргыш кылуу, беддуа кылуу, мындайча айтканда керек болсо залымга болсо дагы бул жек көрүлгөн. Залымга каршы дуа кылуу, жаман дуа кылуу болсо дагы бул айыпталган. Пайгамбарыбыздын хадисинде иннал мазлума лияд'у аля-залими хатта юкафиаху. Албетте мазлум, зулум көргөн адам залымга дуа кылса, каршы дуа кылса, ошонун абалына, даражасына тең болгонго чейин дуа кылып турат дейт. Мындайча айтканда, ошол зулум көргөн адам дагы залымга дуа кылганы туура болбойт дейт. Эмне үчүн дегенде, ошол дуа кылып ага каршы айтканы ошол залымдын өзүнүн абалына туш келип калат. Ошо мазлум дагы залымдай болуп калат деп пайгамбарыбыз өз хадисинде айтып атат. Ошондуктан биз бирөөлөрдүн бир каргыш айтып, бирөөлөрдүн керек болсо өлүгүн тилегенден көрө өзүңдүн өмүрүңдү тиле деген жакшы сөз бар. Ошондуктан мына ушул сөздөрдөн дагы, каргыш сөздөрдөн узак болушубуз керек экен. Кийинки кесепеттеринен, 9 кесепеттеринен бул ырлар. Ошол бирөөдү мактаган, бирөөдүн заказы менен же жамандаган ырлар, ошого арамга апарган, үндөгөн ырлар. Мына ушулар дагы шариятыбызда жактырылбайт. Кайсы гана кээ бир Алланы мактаган, пайгамбарыбызды мактаган, ата-энени мактаган, мына ушундай илахи болсо, аларга уруксат дешет алымдарыбыз. Бирок калган бир жамандыкка алып бара турган, жүрөктү бир карайта турган ырларга шариятыбызда дагы
албетте бул уруксат берилбейт экен. Кийинки кесепеттеринен 10-чу кесепети бул тамаша кылуу, ашыкча тамашалашуу дагы. Бул дагы чегинен чыгып кете турган болсо, бул дагы шариятыбыз бул нерсени жактырбайт экен. Оюндан от чыгат дейт элибизде. Бул ошол тамашадан көпчүлүгү ошол көп күлүү, кээ бир маалдарда бирөөдү шылдыңга өтүп кетүү, аягында кастыкты пайда кылуу, өзүнүн бир аброюна, бирөөдүн аброюна доо келтирүү сыяктуу жаман нерселерге алып баргандыгы үчүн бунун дагы ашыкчасы, тамашанын дагы ашыкчасы шариятыбызда жакшы көрүлбөгөн. Пайгамбарыбыздын хадисине токтоло турган болсок, инни ла амзаху ва ла акулу илля хаккан. Мен дагы албетте азил тамаша кыламын, бирок мен акыйкатты сүйлөп айтамын деген. Ошо пайгамбарыбыздын азыр ар бирине токтолобуз. Ар бир айткан тамашасында дагы акыйкат болгон. Ар биринде акыйкаттыкты кошуп айткан. Аларга токтоло турган болсок, пайгамбарыбыз бир аял келип, менин күйөөм сени сурап атат дегенде, ким эле ал? Ошо көзүндө бир агы бар адам эмес беле деп аялга сурайт. Ошондо жок, Аллага касам ичип айтамын, ал көзүндө агы жок эле, бир кадимкидей эле көзү бар, күйөөм сени сурады деп айтат. Ошондо пайгамбарыбыз эч бир адам жок, анын көзүндө агы болбосун деп, ошол жанагы кара каректин чекесиндеги көздүн агын максат кылгандыгын айтат. Дагы бир риваятында пайгамбарыбыз ошо аялдардан бирөөсү төөгө мингизип кой деп сураганда, жок, сени төөгө эмес, төөнүн баласына, ботосуна мингиземин дейт. Ал аял айтат, төөнүн баласы мени көтөрө албайт да, кантип көтөрсүн мени дегенде, албетте ар бир төө убагында ошол эле маалда бир төөнүн баласы болгон деп, мына ушундай учурлар кездешкен. Азирети Умар разияллаху анх тамаша кылуу бул маани берүүчүлүк. Бир адамдар өтө көп тамашакөй боло берсе, ал адамга маани бербей калат, ал адамды пас көрүп калат, баалабай калышат деп Азирети Умардын бир сөзү бар экен. Саид бин Ал-Астын уулуна бир насааты бар экен. Эй уулум, сен бир теги күчтүү адамдар менен тамашалаша бербегин, албетте ал сага жини келип калат. Анын жинине тийген болуп каласың. Бир жаман, бир пас адам менен дагы тамашалашпагын, албетте ал сага акарат кылып калышы мүмкүн деп баласына насаат айткан экен. Дагы бир ошо алымдарыбыздын насаатында ар нерсенин бир урук өзөгү бар. Ар бир нерсенин бир башаты бар, маңызы бар. Ошо душмандыктын башаты дагы, ошо өзөгү бул ашыкча тамашалашуу деп айтышкан экен. Дагы бир риваятта тамаша бир акылды жок кылат, досторду бири-бирине таанытып коет. Ошол тамашанын дагы ашыкчасы пайгамбарыбыз айткандай бир акыйкаты жок нерсеси барып ошол досторду дагы таанытып коюшу ыктымалы бар экен. Пайгамбарыбыздын дагы бир риваяттарына токтоло турган болсок, бир карыган аял келип, ey Алланын элчиси, мен жаннатка киреминби деп сураганда, карыган аялдар жаннатка кирбейт деп ошентип жооп берет. Анан карыган эне ыйлап баштаганда пайгамбарыбыз айтат, сен ошол күнү тирилген маалыңда кары болуп тирилбейсиң. Ошондо Вакыя сүрөсүнүн 35-аятын айтат, инна анша'нахунна иншаан фаж'алнахунна абкаран. Акыйкатта биз аларды жаңы бир жаратылышта, бир орто жашта тирилтебиз, жана кыз
кезиндегидей кылып жаратабыз, бойдок кылып жаратабыз деп айтат. Пайгамбарыбыздын да бир хадисинде Азрет Анас мындай дейт: Абу Талханын бир Абу Умайра деген бир баласы бар эле. Пайгамбарыбыз ага келип айтат эле: "Эй Умайр, сага эмне кылды Нугайр?" деп окшоштуруп сүйлөйт эле. Бул Нугайр деген ошол балдардын ойногону куштун бир баласы эле. Ошентип жаш балдарга дагы тамашалашып, ошол акыйкат нерсе менен дагы тамашалашуу. Азрет Айша энебиздин риваятында пайгамбарыбыз менен бир жолу ошол Бадыр казатына чыгып калдык дейт. Ошондо кел сен менен бир жарышалы деп пайгамбарыбыз сунуш кылып калды. Экөөбүз жарышып бир сызыкты сызып коюп туруп экөөбүз жарышып баштадык. Андан кийин ал мени өтүп кетти. Мени жеңди, мындайча айтканда. Андан кийин айтып атат пайгамбарыбыз: "Бул Зулмажастагы жарышуунун жообу болот" деп жообун берди пайгамбарыбыз. Анан Айша энебиз ошондо түшүндүрүп айтат: "Мен кичине кезимде ошо Зулмажаста Алланын элчиси бизге үйгө келгенде дейт, атам ошо бир нерсени пайгамбарга бер деп берген эле, мен ага бербестен качтым" дейт. Ошондо пайгамбарыбыз кууп ага жете албай калган болчу. Мына ошонун жообу деп айткан дейт. Мына ушундай тамаша учурлары пайгамбарыбызда дагы кездешкен. Дагы бир риwayatында Азрет Айша энебиз айтат: "Сауда энебиз Алланын элчисинин жанында эле дейт, мен ага бир буламык кылдым" дейт. Баягы ун, шакар, суудан жасалган тамак түрү. Саудага мына ушуну жейсиңби десем, "Жок, мен ага жебейм, мага жакпайт" дейт. Анан кийин мен ошого кичине дагы кайрадан сурадым дейт. "Ушуну жейсиң, Аллахка касам ичип айтам, болбосо жүзүңө сүйкөймүн мына ушул нерсени" дедим дейт. Ал дагы тамактын татын да каалабайм деп айтты дейт. Мына ошондо мен табактагы ошо буламыктан ошо Сауда энебизге бетине сүйкөгөнгө аракет кылдым, сүйкөдүм. Ошондо пайгамбарыбыз ошо экөөнүн ортосунда туруп күлүп баштады дейт. Мындайча айтканда, ошол тамаша ортодо кылынган тамашаларга дагы пайгамбарыбыз өзүнүн кошулуп ошол нерсе менен тамашалашканы белгилүү. Абу Саламанын риваятында пайгамбарыбыз Хазрет Хасанга тилин чыгарып айтат эле. Тилин чыгарат эле. Ал дагы Хазрет Хасан сүйүнүп келип, тилин көрүш үчүн сүйүнөт эле дагы пайгамбарыбызга келет эле. Мына ошентип пайгамбарыбыз дагы жаш балдар менен мына ошондой болуп тийишет болчу. Дагы бир риваятта Уяйна аль-Фазари: "Аллага касам ичип айтам, менин көп уулдарым бар, бала чакалуу болушкан, үйлөнүшкөн, чоңоюшкан, бирок мен бирөөсүн дагы өпкөн эмесмин" дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Инна ман ла ярхам ла юрхам". Боор ачыбаганга Алла Таала дагы ага ырайым кылбайт. Ырайым кылбаган болсоң, ошо ырайым менен балдарыңарды өпкүлө, эркелеткиле, албетте Алла Таала да силерге дагы ырайым кылат деп айткан. Дагы бир пайгамбарыбыздын ушул тамашасы тууралуу бир жолкусунда бир көзү ооруп калган бир сахабалардан бирөөсү Сухайб деген хурма багына чыгып хурма жеп аткан мезгилинде: "Эй, сен көзүң ооруп аткан болсо хурма жеп атасыңбы?" дегенде пайгамбарыбызга тамаша катарында: "Мен берки көзүм менен, сол көзүм менен жеп атам" деп тамаша катарында жооп берген экен. Пайгамбар ошол маалда дагы бир күлгөн дейт. Ошондо азу тиштери дагы көрүнгөн деп риваяттарда келет. Ошондуктан пайгамбарыбыздын ар бир кылган тамашасы ошол акыйкаты болгон, убагы менен, учур менен кылынган. Бирок ашыкча эле сөз тамаша кылуу
биздин шариятыбызда жактырылбаган, душмандыкка алып барып, бири-бирин капа кылууга чейин алып кетет. Көп убакытты дагы алгандыгы үчүн шариятыбыз бул нерседе этият болууну сунуштайт. Кийинки апааттарынан 11-ci kesepeti bir es alış maksatında, oynoo maksatında bирөөлөрдү келеке кылуу, шылдыңдоо, мына азыр күнүбүздө дагы бири-бирин шылдыңдап, бири-биринин өзүнүн үстүндөгү дөңгөчтү көрбөй, үстүндөгү чөптү көрбөй, бирөөнүн үстүндөгү чөптү көрөт дегендей, ушул нерсеге дагы этият болушубуз керек экен. Бул шариятыбызда тыюу салынган. Кур'ан-ы Каримде Фастаузубилlah я айюхаллазина аману ey iman keltirgenler la yaskar kavmun min kavmin bir коомду мазактабасын, келеке кылбасын, аса якуну хайран минхум балким ошол келекелеген коом наркы келекелеген коомдон дагы пасырактыр, абзел пасырактыр бир коом. Мындайча айтканда келеке кылган коом наркы коомду келеке кылып аткан болсо, ошол коом келеке кылынган коом берки келеке кылган коомго караганда жакшырактыр. Вала нисаун мин нисаин аса якуну хайран минхунна. Аялдар дагы ошондой бири-бирин келеке кылбасын, бири-бирин айыптабасын, балким ошол айыпталган аялдар берки айыптаган аялдарга караганда абзелдир. Вала талмизу анфусакум вала танабазу бил алкаб. Бири-бириңерди эч качан айыбыңарды айтпагыла, бириңерге айып такпагыла, бири-бириңерге лакап жакпаган лакап менен дагы чакырбагыла деп мына ушул аятта айтылгандай, ар ким өзүнүн айыбы менен алек болору тууралуу, балким бирөөдү шылдыңдап аткан болсок, өзүбүздүн абалыбыз кандай, өзүбүзгө дагы, өзүбүздүн коомго же бир улутка, же бир урууга, же бир жерге ылайыкташтыруу паланча түгүнчөлүктөр мына ушундай калп келет, тигиндей калп келет, же ушул жамаат ушундай калп келет деп бирибизди келекелебей, өзүбүздүн абалыбызга караганыбыз дагы дурус болот экен. Ошол аятта айтылып аткан ошол бирөөлөрдү пас көрүү, аны акарат кылууга жатат деп аяттын маанисинде ошондой келет экен. Ошондуктан биз бир коомду же бир адамдарды келекелебешибиз керек экен. Пайгамбарыбыздын хадисинде айтылгандай, кимде-ким бир адамды шылдыңдаган болсо, келеке кылган болсо, ал адам өзү ошол нерсени жашабайын бул дүйнөдөн өтпөйт дейт. Ошондуктан ар бир нерсе келме кезек бар дегендей, бирөөдү келекелеп, бирөөдү шылдыңдабайлы, балким өзүбүздүн башыбызга дагы ошол нерсе келип калыш ыктымалы бар экен. Убактыбыз да болуп калыптыр. Иншаллах кийинки сабагыбызды дагы көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ва ахиру давана алхамдулиллахи роббил аламин.